Министрлер кабинети кечегүнү кабыл чечимге ылайык Улуу көчмөндөр мурасы деген холдинг эми жоюлат. Бул холдинг 21-жылдын декабрында түзүлгөн жана өз алдына тоген тармагындагы бардык аракеттерди, иштерди бириктирүү максатын койгон. Бирок Кыргызстандагы ар бир гендин өз кожоюну бар көптөн бери жана алардын көпчүлүгү чет өлкөлүк компаниялар. Холдинг өтө көп иштерге аралаша баштаган. Мисалга 5 жылдыздуу мейманкана куруу же болбосо бөтөлкөгө куюлган сууларды чыгаруу долбоорлор болгон. Ал эми Көмтөрдүн баш кеңсеси башка имаратка көчүрүлүп, ижарага айына $50.000 төлөй баштаган. Азыр Көмтөр кайрадан учкунга көчүп келди жана анын устазы капиталы мамлекеттин бюджетине которулууга тийиш. Ал уставдык капитал башында 100 миллион сом болсо, 1,5 жылдын ичинде бир нече миллиардка чейин көтөрүлгөн. Бул башаламандыктын ичинде бир гана оң нерсе бар. Бийлик кетирген каталарын мойнуна алып, аларды оңдоого аракеттенип жатат.